сүйлөштүрсөңөр мен өзүм түшүндүрүп берейин. Журналисттер экенибизди билгенден кийин эшигин ичинен бекитип алышып, Сук-сукка Sandra vestiti di camreta. Hausa wa yonara. Дриштер агалы ди кыдыруу кой. Февраль айынын 8-и Азаттык Кыргызстанга иштегени келген 10го жакын пакистандык жаран айлык акысын ала албай Бишкектин четиндеги тигүү цехинде кармалып турат деген кабар алды. Кармалгандар Бишкекте билим алып жаткан Самила Күреш аттуу пакистандык студентке кайрылып жардам сурашкан. Алдыда Азаттыктын кабарчылары бул окуяны кантип териштиргенин, анын аягы эмне менен бүткөнүн, деги эле Кыргызстандагы чет элдик мигранттардын укугу бузулду деген окуяларга эмне себеп болуп жатканын айтып беребиз. Биз алгач редакцияга кайрылган Самила Күреши менен пакистандык кармалып турат деген жайга келдик. Бирөөсү чыгып интервью берсе жакшы болмок. Мынакей учурда бул тигүү цехинин эшигин ачпай жатышат. Биз башында келгенде бул жакта иштеп жаткан эжеке бул имараттын ичинде пакистанецтер бар экенин, алар жакын арада кеткен жатышканын бизге кабарлаган эле. Биздин журналисттер экенибизди билгенден кийин эшигин ичинен бекитип алышып, азыр ошо ар кандай жүйөлөрдү айтып ачык сүйлөшүүдөн баш тартып жатышат. Азыр көрөбүз, бизди бул имараттын ээси менен сүйлөштүрүшөбү же жокпу. Тигүү цехин иштеткен жаран менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Биз жаңы эле ушул жакта адамдарды кармап отурат деген тигүү цехинин ээсине чалдык, бирок өзүңүздөр көргөндөй ал телефон чалууга жооп берген жок. Ошол эле маалда иштеп жаткан пакистандыктарды дагы сыртка чыгарбай коюшту. Алардан телефон аркылуу гана маек алууга туура келди. Биз азыр ал кишиге чалып көрөбүз. Анын коопсуздугу үчүн мен анын атын атабайм. Азыр мен ичинде канча киши бар экенин, кандай шартта жашап жатышканын сурайм. Hello. Hello. Dr. Seva. Стасу څه خبره وشو؟ Сук касан равистиди камрета. Тигүү цехинде ондон кем эмес пакистандык иштеп жатканы белгилүү болду. He's actually saying that Бул жакта камалып калган адам айтып атат. Кыргызстанга келгенине 4 ай болуптур. Акыркы убактарда ушул жакта иштеп жатышыптыр. Бул жакта иштеткен адам алгач ишти бүтүргөндөн кийин айлык акысын берем деп, бирок күн мурун иштеп жаткандар жумушун бүтүргөнүнө карабастан дагы деле иш акысын алыша эле экен. Алар акчасын алар замат Пакистанга кетишээрин айтышууда. Бул имараттын ичинде ушул тапта 14 адам отурат. Сыртынан кулпланып калган чет элдик мигранттар бизди имараттын артына келүүнү өтүнүштү. Actually, I think one day they called me, one of the guys, he... Бир жолу бул жактан балдар бизге кол көтөрдү деп чалышты. Эмнеге сабады деп сурасам, көрсө ал бир идишти кокустан сындырып алыптыр. Анан ал сындырып алган идишти төлөп берем деп кечирим сураса дагы колун көтөрүптүр. Ошондон бери анын мамилеси жаман болуп калган дешет. Азыр болсо дал ошол иштетип жаткан киши бизди кетир, анан акчаңды берем деп атыптыр. Not demanding them to give salary. Камалып калган пакистандыктардын айтканына караганда, аларды Кыргызстанга чоң айлык аласың деген ортомчулар туристтик виза менен алып келишип, алдап кетишкен. Бул окуя орун алган соң Азаттыктын кабарчылары тиешелүү мекемелерге маалымат сурап, соңку кырдаалды тактаганга аракет кылды. Бул учурда тигүү цехинде иштеген пакистандыктар акыры айлык акысын алып, айрымдары өлкөдөн чыгып кетишиптер. There were total 14 people. Биз барып кеткенден кийин тигүү цехин иштеткен адам аларга маянасын бериптир. Ал жакта 14 пакистандык мигрант болсо, ичинен биз менен байланышып турган экөөсү өз өлкөсүнө кайтып кетишти. Калгандары тууралуу маалыматым жок.
So I don't know about the others. Тигүү цехинин ээси менен дагы бир ирет байланышууга аракет кылдык, бирок андан майнап чыккан жок. Азаттык экинчи тараптын дагы пикирин чагылдырууга даяр. Соңку жылдары Кыргызстанга иштөө үчүн келген чет элдик, анын ичинде пакистандыктардын саны арбыды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Пакистандан Кыргызстанга иштөө үчүн келген пакистандыктардын саны акыркы убакта көбөйүүдө. Эгер 2022 жылы 1000ден ашуун эмгек визасы берилсе, 2023 жылы 4000дин тегерегинде эмгек визасы, ошондой эле 4000ге чукул туристтик виза берилген. Бул Пакистандан билим алуу үчүн келген студенттерди эске албаганда. Бирок чет элдик жумушчулар Кыргызстанда келишимде көрсөтүлгөндөй айлык ала албай, көйгөйгө туш болгон учурлар бар экенин тиешелүү адистер белгилешет. Ну вот буквально, например, месяц назад Бир ай мурун бизге Пакистандан келген эмгек мигранттары кайрылды. Алар дагы туристтик виза менен келишиптир. Пакистандагы бир агенттиктин кишиси Кыргызстандагы тигүү цехин иштеткен адам менен сүйлөшүп алып келген экен. Кийин алардын дагы визаларынын мөөнөтү өтүп кетип, иш келишимдери жок. Адатта аларга ири суммадагы маянаны убадалап коюшат, бирок аз төлөшөт. Ал эми мигранттар өз өлкөсүндө насыя алып, бул жакка жол кире кылып келишет экен. Ортомчуларга 2000ден 4000 долларга чейин төлөп беришет. Бул каражатты иштеп тапмайынча көптөрү кайра артка кете албайт. Нарушения касательно условий работы, да? Эске салсак, февраль айынын башында мекендештерин Кыргызстанда алдоо жолу менен ишке орноштуруп, алардан ири суммада акча алып жүргөн пакистандык жаран кармалганын Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирген. Шектүү жердештеринен 600 доллардан 5000 долларга чейин алып, аларды Кыргызстандагы тигүү цехтерине жумушка орноштуруп жүргөн. Ал тапта ички иштер министрлиги Кыргызстанга туристтик виза менен келип мыйзамсыз эмгектенгендерге айыппул салынаарын билдирет. Миграциялык мыйзамдарды бузган, укук бузуу кодексине ылайык мыйзамсыз миграция жүргүзгөндүгүнө байланыштуу же туристтик визага келип жумуш менен алектенип жүргөн учур болуп калса, айыппул салынат. Мыйзамсыз миграцияда жүргөн чет элдиктерге өз ыктыяры менен өлкөдөн чыгып кетүүгө 30 күндүк мөөнөт берилет, болбосо депортация кылышат. Негизгисинен 3 жолу бар. Биринчиси ал чет эл мамлекеттин жаранын өзүнүн эсебинен чыгарылат. Андай болбосо ошол чакырган уюмдун же мекеменин же ишкананын эсебинен чыгарылат, жумушка чакырган мекеменин эсебинен. Өзгөчө учурларда мамлекеттик бюджеттен чыгымдалат булар. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, адатта эмгек визасын алууга эң көп Турция жана Индия жарандары кайрылышат. 2023 жылы ар кандай максатта Пакистандан Кыргызстанга 18000ден ашуун жаран келсе, 17000ден ашууну кайра өлкөдөн чыгып кетишкен.